Теледе Ош шаарынын тыбыгайгыл көрсөтүүсү. Бүгүн биз бул аймакта болгон кылмыш фактыларын жана аларды жөнгө салууга жумшалган аракеттерди айтып бермекчибиз. Ал эми студияда сиздер менен мен Азия Жикшеев. Саламатсыңарбы? Ош шаарында жүргөн биздин ишмердүүлүгүбүздүн акыркы күндөрү жол кайгылуу милициясы тарабынан уюштурулган Куртуй аталышындагы рейдке туш болдук. Кайгылуучулар бул күндөрү шаар ичиндеги терезелери караңгылатылган унааларды аныктап, аларга карата чара көрүү аракеттери жүрдү. Бул иш-чаранын жыйынтыгы боюнча бир катар унааларга административдик протоколдор толтурулса, калгандарына эч бир чара көрүлгөн эмес. Анткени көбү баш ийбей качып кетип, үлгүрүштө айрымдарын Ош шаардык жол кайгылуу милициясынын кызматкерлери өздөрү эле кое берип коюп жатышты. Мындай эки тараптуу тартип бузууларга биздин чыгармачылык топтогу күбө болду. Ош шаардык жол кайгылуу милициясынын кызматкерлеринин баарында эле атайын унаалары жок болгондуктан айрым тартип бузган айдоочулар инспектордун буйругуна баш ийбей, кааласа токтоп, кааласа кетип кала беришет экен. Качып кеткенине ошол эле замат ориентировка берилип изделүүгө алышты. Ал эми кийинки толугу менен терезелери караңгылатылган унаа ээси биринчи эле буйрукка токтоп берди. Өзү эле чыгып келип сүйлөшөйүн дегенби, Айтор биздин чыгармачыл топту көрүп, кайра же кетип кала албай, документтерин издей баштады. Лейтенант Омаров, рейд тонировка. Полная тонировка го машинаңыз? Разрешениеңиз барбы? Решение жок. Ордунан албетте бул балага тийиштүү протоколдо толтурулду. Бирок кайгылуучулар анын унаасы толугу менен караңгылатылып турганын көрүп туруп, анысын чечтиришкен жок. Балага баш ийбей качып кетти дейли десек, андай эмес. Анткени айдоочу эч нерсе болбогондой эле биздин чыгармачыл топ менен коштошуп туруп, инспектордун көзүнчө кетип калды. Албетте биз анысын айтып көрдүк, бирок ага чара көрүүгө акыбыз жок болгондуктан кетип баратканын тарткан бойдон кала бердик. Тиги жактарын сырбайды. Сырган жоксуз байке? Iya. Кандай сез? Ал дели, рахмат дели. Жок, кетип бараткан жер тартатам. Эмне кетип сырбайды? Арадан көп өтпөй дагы бир айдоочу кармалды. Ал дагы унаасынын терезелерин караңгылатып алып, ал эми документтерин текшерүү учурунда айдоочулук куөлүгү жок болуп чыкты. Машина тонировка. Сырпай. Текшерген учурда айдоочулук куөлүгү жок, туура? Машинаны саяк коебуз, ГАИнин фурасына. Эпе штрафтарды ачып беребиз. Ойлонуп туруп, жаш бала айып уна токтотуучу жайынан кутулам дедиби, убактылуу айдоочулук куөлүгүм бар деп, аны чуркап барып алып келди. Бирок бул деле жардам бербейт экенин билген эмес көрүнөт. Анткени тартипке ылайык убактылуу айдоочулук куөлүк алып жүрүп, анын айыбын мамлекеттин эсебине төгө элек жатып, экинчи ирет тартип бузгандыгы үчүн баары бир айып уна жайына жетмекчи. Эч ким билбей, атам эле билбей эле койсунчу. Суранычы. Мындай минимально жазып берип турсаң. Албетте эч ким ага жеңилдетилген айып жазып берген жок. Тийиштүү протокол ордунан толтурулгандан кийин унаасы тийиштүү жайга жеткирилди да өзү кой берилди. Өтсеңіз. Бул унаанын айдоочусу болсо алгач токтоп берип, анан качайын дегенде тартип сакчы тапанчасын алып чыгып, маңдайына туруп алып токтотууга туура келди. Түшүп койсоңуз жигит. Түш машинага. Ака, трубканы алып коюңуз, тураңыз. Нурланка, тураңыз ака. Ачаш болуп турасың. На, тексерик ака, алып коюңуз. Хорошо, беріңіз. Шеш коюңуз. Документтер алсаң, ана бул. Документтер алсаң? Нурланка, тураңыз. Документтер алсаң? Документтерди берем ака. Бер. Анан алам мен. Нурлан, анда алтынка ондай болбаңыз ака, тураңыз. Элсөркеле. Ооба. Мен Мухаммед ака. Мухаммед, документтерин ал. Документтер Элсөркеде да азыр келет ака, келип атат өзү. Сен артқа туш. Нурланка, тура. Нурланка. Жигит аркага отур. Нурланка, плюс aka. Turamiz Nurlanka. Az tarpay turasın. Tarpay turunç aka.
Аны кармап алышканына таарынып жаткан баланын унаасын терезелери толугу менен караңгылатылган экен. Ал гана эмес, аркасында мамлекеттик номуру жок болуп чыкты. Ордунан өзүнүн документтерин да көрсөтө албагандыктан унаасы тийиштүү жайга айдатылды. Өчүрүмчү, братан. Атың ким? Атыңыз ким? Мухаммед Жүрбас. Өчүрүмчү, братан. Бир канча тартип бузган бала унаасы айыпына токтотуучу жайына келгенде да тынчый алган жок. Ар кимге чалып жардам издеп, алардын бирин анан инспектор менен да телефон аркылуу сүйлөштүрүү аракетин көрдү. 12-19. Hadi. 19. Az bir minut aga. Oo. Karasam ne gitti? Ya. Aman öçürdün aga. Familia kim? Familia? Etmeyim onu. Кандай аракеттерди көрбөсүн, балага баары бир тийиштүү айып тагылып, унаасынын тонировкасы да чечилмей болду. Өзү болсо жанында өздүк документи жок болгондуктан өздүгүн тактоо үчүн жакынкы ички иштер бөлүмүнө тапшырылмай болду. Hop silvayla var. Ya kaçma şey vereyim mi? Eteng daha bastıram altısın. Ya kaçma şey. Oldu esten girgene berip koy kuruş baya verir şey. Yakta açık koy. O ya bas koy. Çete uşağı? Ha? Polini silvayla. Oğlum kaldır o. Sen dostun kaçlı dostun var? Bana bana. Var pasportunu alıp gel. O pasporttan gelin. Sen bas sür bas. Dur sen bizimle bak. Ya kaçmaydı o pasport. Ордуна жеткирилген соң баланы тартип сакчыларынын колуна тапшырып беришти. Ал эми эмнеге мынтип унаасын терезелерин караңгылатып алып жүрөсүң деген суроого аллергиям бар деп жооп кайтарып, анан кайра анысынан да танып чыкты. Аллергияң барбы? Çok. Күндүн аллергиясы бар экен. Çok alırgam çok. Taştan Ошон үчүн бул дайыма ар дайым тонировкада жүрөт экен да, болачы. Аллергиясы бар. Күндүн аллергиясы бар экен. Tekşergen uçurda hiç kanday aydoğuçuluk kölük jana hiç özdügün tasdiqloochi hiç kanday dokument jok bolgon. Avtounaga taandык hiç kanday dokument jok bolgonduguna байланыштуу avtounanын ЖКК бөлүмүнүн атайын айып төлөө короосуна жеткирип, айдоочуну атайын приемный распределителге жеткирдик. Дагы бир унаасы болсо мындай иш-чара учурунда инспектордун токтоп бер деген буйругуна баш ийбей качып кетти. Албетте аркасынан түшкөн кайгылуучулар бир топко чейин аны шаар ичинде издеп таппай калышты. Анын мамлекеттик номуру менен анан башка экипаждарга ориентировка берилди. Кийинки айдоочусу болсо алардын буйругуна токтоп берди. Бирок инспектордун айтымында болжол менен улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери болгондуктан аны кой берип коюшту. Аркасынан ушул бойдон эч кимиси түшкөн да жок. Инспекторго анын кызматтык күбөлүгү жетиштүү эле болду окшойт. Бирок иш муну менен токтоп калган жок. Ош шаарынын жаңы көпүрөсүндө уланып, ал жактан да бир унаа качып кетүү аракетин көрүп, бирок жолдун эки жагы тең болуп, бат эле колго түшүп берди. Бул унаадагы толугу менен караңгылатылып, алганы эмес, аркасында мамлекеттик номуру жок экен. Айдоочусу мынтип колго түштү да баш ийгиси келбей, терезелерин жаап отуруп алды. Анан инспекторлор менен сүйлөшүп отуруп, бир айласын табышты окшойт. Болжол менен ыкчам топтун кызматкери издеп, же кызматтык күбөлүгүн көрсөтпөй, же караңгылатылган терезесине уруксат кагазын көрсөтпөй, биздин чыгармачыл топту жаш баланы алдагандай эле алдап узатып ийишти. Bizdeki götürüp var. Надо же посмотреть. Маслова еще не было. Задержание кетпесіңер. Байырға кетпесіңер задержание. Адамға кетпесіңер. Задержание кетпесіңер. Дагы бир айдоочусу болсо көпүрөнүн жогору жагында иш кылып жаткан жол кайгыл милициясынын токтоп бер деген буйругуна баш ийбей, ылдый жагынан колго түштү. Унааны айдап келген байкебиз унаасы караңгылатылганын да билбейт экен. Ал гана эмес, унаада айтымында өзүнүкү эмес.
мына машинаңызды келіп алып кетің, мына жерде эт астында тосып алды. Тонировка екен ғой машинаңыз. Мына эт астында тосып алды де, машинаңыз тонировка екен ғой, келечектің жанында. Келіңші. Түше машина. Қызметтерді алып көрсем, ұят болып қалады такабекерлерші. Рахметтер көрсетіп қойыңыз. Мұны тартпай тұршы. Мен мына Бетіңіз өзі келеді. Жоқ, мен өзі пұлма алғаны кетесің. Қайсы құрған айтасың? Өнгенін десіп қойған. Оружие көтергенде көтересің. Қалын деймін арақа. Не шақыртасың мені? Алшын арақа. Камераға тиіп еле болмас мақұл? Тезірек келің мына жерде. Тонировка қылып аласыз ғой машинаңыз. Мына келешектен бұрылған. Тұрасыз ғой мына жерде. Болмай. Келе берсеңіз, машинаңыз тонировка қылып аласыз да сіздер. Келе берің. ким машинасы? Білмеймін, кім машинасы екен, аз келеді. Байкебизге кандай болгон күнү да тийиштүү протокол толтурулуп айып тагылды. Ал эми кайгылуучулар өз иштерин улантышты. Айтсак дагы бир BMW үлгүсүндөгү унаа жогору жактан качып келип, бул жакта иш алып барган кайгылуучулар тарабынан токтотулду. Бирок анын качып кетүү аракетин көргөн тартип сакчылар аркасынан ышкырган бойдон кала беришти. Толугу менен караңгылатылган унаанын аркасынан бири да түшпөй, башы ийбеген унаа шашпай качып кетти. Şimdi var kızım. Kaçırdım. Kaçtı maşına gidelim. Var mı maşına? Мунусун кой беришсе да кийинки колго түшкөн айдоочуга протокол толтурушуп, караңгылатылган айнектерин тазалатып чыгышты. Кийинки колго түшкөн унаасы болсо каптал терезелерин караңгылатып алып, айдап жүргөндүгү үчүн колго түшүп, бирок унаа өзүнүкү эмес болуп, тартип бузгандыгын жетекчисине шылтап көрдү. Ваш документ, пожалуйста. Tosma bırak, tosma bırak. Bos. Aç. Kırkoş. Ayda sana da arkasından ne? Yok, buna gelip topladı. Kırkoş. Çık koy. Ya ona neme gitti? Tospaşı rover, ak rover gitti. Gördün mü? Allah gördün mü? Hoş pazar jakka tutma. Bu yeme hoş pazar jakka. Ne başladınız tonirovka? Şeftiki? Kim şeyimiz? 21 bir şeyde şeyimiz. Atı var, atı göl var. Senin tonirovkan. Senin var. Качып кеткен жол тандабастагы көпкө күттүрбөй кармалды. Аркасынан түшкөн жол кайгылуу милициясынын кызматкерлери баш ийбеген айдоочуну колго түшүрүп, тийиштүү протоколун ордунан толтуруп беришти. Жоқ, не таптасың аре? Жоқ. Тоқтап қойбайсыз ба? Жоқ, мен тонировка деген машинаңызды қарасаңыз, музаны баш киіп қойған. Хорошо, мен андай қылып, мен қандай қатышына кеттім де, да? Ал іштек емес, енді хорошо. Машинаны четке қойыңызшы. Жол кайгылуу милициясына баш ийгестик көрсөткөндөр жетиштүү көрүнөт. Алардын көпчүлүк бөлүгүн албетте болжол маалыматтарга ылайык укук коргоо органдарынын эле кызматкерлери түзүп жатты. Мындайлардын бирин колго түшүрүү учурунда инспекторго тоскоолдук көрсөтүлүп, баш ийбеген болжол менен укук коргоо органдарында иштеген айдоочусу сүзүп кетейин деди. Al çekin. Yakaladım. Alçak tutsana abi. Çek al. Al çek al çek al. Yakal. Dur alda tutsana. Alıyorsan takmetelim. Alıyorsan takmetelim. Mal tut. Al takmetelim. Tur. Ya olmaz başka bir şey.
Ya tursana alda tur alda alda tur. Tur aldı ben. Ya gelsene bir yakaya bırak tur. Ya dur. Alda. Tur alda tur. Yakın tuz attı. 45. Yüzeyden can kola 45. Yüzeyden can kola. 21 17. 45 17. Yüzeyden can, yüzeyden polu can kola. Bu жақтан даже тилер көрініпсіңдер. 45 А, видно, 17. да? 21 17. Жанарты жасап 21 Сонда алям жоспар 21. Дагы бир мындай баш ийбестеген 83-87 мамлекеттик номурундагы жол тандабас көрсөтүп, тартип сакчынын токтоп бер деген буйругун тоготпой, качпастан шашпай кете берди. Албетте бул туурасында маалымат төмөн жагында турган экипаждарга берилгени менен да, унаанын ичинде ким отурганын иши кылып, аны тоскон күнү да учурашып коюп кое беришти. кетіп қалды ғой әлі? Нет, кетіп қалды. 0079 мамлекеттик номуру менен дагы жол тандабасы үчүн мыйзам жок көрүнөт. Кайгылчылардын буйругуна алгач токтомуш болуп, кийин шашпай кетип калды. Көпүрөнүн экинчи четинен чыгып тосса да көрмөксөнгө салып койду. Аркасынан да бир да кайгылчу түшпөй койду. Айтсак, болжол менен же биринчи кетип калган унаасы, же экинчиси Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мирлан Бекенов деп болжолдонуп жатты. Бул унаанын айдоочусу да токто десе учурашып коюп кете берди. Ал гана эмес, төмөн жагында турган экипажга маалымат берилип, улам каршы жолго чыгып айдаган унааны тосуп чыгышты. Бирок одоно мыйзам бузган айдоочуну алар да кое берип салышты. Мыйзамды теңине албаган айдоочубуз болсо кайра каршы жолго чыгып кете берди. Кийинки колго түшкөнү бир аз жөнөкөйрөөк айдоочу болгондонбу, Айтор алдына чыгып документтерин алып койууга жетишти. Бала номери жок айдап жүрүптүр. Тактап айтканда, парда менен жаап алган экен. Мына чекеге ал, чекеге токтот. Туртура чекеге. Токтосоңуз, сизге мындай сүйлөшүп атат бияктан. Эмне болду? Эмне? Эч нерсе болгон жокпу? Эмне эмеңиз жок? Планировка жок. Муну Кассетаны аччы. Düşün неме декен, эканда экен. Муну аш дейм жигит. Аш муну. Ключ эканда экен да үйдө. Азыр жаптың го муну? Жаптың бадыр муну? Үйдөн жабылып чыккан ошо. Башкалар эле без номер жүрөт го, башкасын. Сен өзүң атып чечетчи, башканы эмне кыласың? Нурмухаммед Базарбаевке кандай аракет көрбөгөн күнү да тийиштүү протокол ордунан толтурулду. Бала болсо тарынган бойдон кала берди. Берде эме дегенде башка өчүрүлө койчу бай. Номери башка жабдуулар менен жабыштырылган же жабылган деп бул административный кодекстин 224 час 3-үндө көрсөтүлгөн. 90-32 номуру менен Мерседес үлгүсүндөгү унаа болсо убара болуп, токтобой эле коеюн деди окшойт. Эч нерсесине карабай кете берди. Экинчи экипаж алдынан чыгып тосса да кайра жолдун чети менен кете берди. Аркасынан албетте бир дагы жол кайгыл милициясынын экипажы түшпөй кала берди. Кийинкиси да бул жоругун кайталады, бирок жогору жактан колго түшүп берди. Жолду жап, сага кет, Арно. Жап, астына тур. Кармап тур, камера кетти аркасынан. Так эле ушундай жорукту кайталайм деген жол тандабасты колго түшүрүштү. Албетте балдар эч нерсе болбогондой эле чыгып, анан документтерин да көрсөтүп башташты. Эмне болду? Эч нерсе жөнүнө тартпай эле койгоч болду. Жөнүнө тартпай койсо тартпай эле койгон. Сени фронтта Мамазайыр Момуновго тийиштүү протоколдор толтурулгандан кийин кое берип коюшту. Ал эми караңгылатылган терезелерин тазалатуу үчүн биздин чыгармачылык топтун өкүлүнө унаанын алдына туруп алып, аны талап кылууга туура келди. Инспекторлор анан гана келип, баланын унаасынын айнектерин тазалатышты. Айнегим терезем иштебейт, түшпөй атат. Антартан, могу сырвать тонировкасын. Терезем иштебейт деме.
Албетте анан эрке балдар мыйзам алдында жооп бергенге көнүшкөн эмеспи? Айтор тартип сакчыларга караганда биздин чыгармачыл топко көбүрөөк таарынып, ал гана эмес коркутуп да алышты. Бишкектен келгенибизди билип алышканбы, иши кылып борбор калаадан жолугабыз деп коркуткан бойдон мүнөзүн көрсөтүп кетип калышты. Камерага айтып койсоңор, эмне деп общение кыласыңар? Канткен күнү да айрымдары мынтип мүнөзүн көрсөтсө, башкалары колго түштү да ыраазычылыгын билдирип жатышты. Рахмат сага. Ой, жакшы баргын. Салам алейкум. Рахметіңізді. Тек бас бұран қойсаң? Ой, теке қалады. Бул эрке балабыз болсо жакшы эле кетип калайын деген, бирок аркасына тартип сакчылардын бири отуруп алгандыктан кете албай токтоп берди. Документтерин да берди. Не жауап атасың не? Адамы көрінбей тауы. Пограничник. Камераңды өчүрсөң анан чыгам, камераңды өчүрсөң анан башы эмдеп эркелеп отуруп иши кылып 1991-жылы туулган Тайырбек Сүйүнбаевга да протокол толтурулду. Бирок бала ошол бойдон документтеринде калтырып унаасын айдап кетип калды. Жок дегенде караңгылатылган айнектерин сактайм дедиби, анан жөө келип документтерин алып кетти. Инспекторлор да ага карата эч нерсе айта албады. Камераны өчүрүп Я. Камера айта албайм деп. айтпайм. Өчүрүп тур камераны. Документтеріңізді алсаңыз көріп. Сен камераны өчүрүп турсаң? Камераны өчүрүп турган көрсөт. Мен өчүрүп албайм. Айтпайм. Я. Болду? Беріңіз, текпас тұраңызды беріңіз да. А? Беріңіз. Не бар, право бар да, бар нормально. Я. Берсеңіз текпас тұраңыз. Биздин чыгармачыл топ жылып кетер менен эле жардам берет дедиби, шашып кызматтык көлүгүн көрсөтүүйдү. Кайсы жердин кызматкери иши кылып, анысы да жардам бере албады. Айласы кетип, анан документтерин да издей баштады. Анысынан дагы айдоочулук көлүгү гана бар экен. Аны да көрсөтүп туруп, кайра тартып алды да, ошол бойдон берген жок. Ал гана эмес, качып кетүү аракетин көрүп, ага көзү жетпедиби, иши кылып унаасын жолдун бир полосасын ээлетип калтырып койгон бойдон бекитип кете берди. Инспектор да анын кетип баратканын карап эле тим боло берди. Все, ben maladın. Разрешение бар да. Мен өзүм мындан иштейм. Разрешение var mı bilmiyorum. Я мопо номерде. Бар ошондой Нормально, ооба номер бар. Көрсөттүм. Көрсөттүм, нормально бар. Көрсөткөн жок. На чек паспорт. Өз номер. Разрешениеси бар. Эми разрешение бар дем, опо номерде. Не oldu da? Ya көрсөттүм го, болду, бар бер деди. Бар бер деди. Деген жок. Сен көрүп алайынчы эле. Көрүп алдым. Мындай бул үчүндө койдуң апа. Sen mi bir yakayı yıldız mı çünkü? Ne oldu ben de düşünmüyorum. Koy ver. O inspektör gayga vermesin de. Kaysi inspektör gayga? Olsa sana var. Görüntüm. Prava var normal. Ya altın almaysın dokument. Dokumentini almaysın, versem almayız atıyor.
Көрсөттүм да турабы? Yok görsetme sen ver. Bir обязан berişti. Бердим, көрдү, кайта алып койдум, ошо. Сиз басың кетип калды мындай эле. Ya mandayla Türkçe sen publika oynama. Dokumentin al. Койгула чет отам го мына камераны өчүрсүм, күйдүм көрсөтөм. Ya sana dokument un meni öçürüşke hukukum yok ol. Pressa ol. Ладно, анда калды. Ушинтип эле кетип калган. Кызматтык күбөлүгү бар бала мынтип кете берди. Ал эми тартип сакчылар анын улам алыстап баратканын карап тура беришти. Кийинкиси да өтө акылдуу келет экен. 0002 мамлекеттик номуру менен Мерседес үлгүсүндөгү унааны айдаган бала буйрукка токтоп берди. Бирок чыгып келип инспекторго бир нерсени шыбырап коюп кайра качып кетти. Бул Мерседестин айдоочусу каршы жолго чыгып, тартипти одуну бузуп кете берди. Ал эми мунун жолун жолдоп дагы бир унаа чыкты. Акыркысы анан мындай иш-чара учурунда колго түшүрүлгөн Toyota үлгүсүндөгү жол тандабас болду. Унаасынын терезелери толугу менен караңгылатылып, айдоочу кетип калуу аракетин көрүп жатты. Анан айдоочусу чыгып инспекторго бир нерсени шыбырап койгондон кийин мунусун да кое берип коюшту. Болжол менен бул унаанын ичинде да ички иштер органдарында жетекчилик кызматтарынын бирин ээлеген киши отургандыгы болжолдонду. Кандай олонгөнү да Оштун Назик милициясы буларды кое берип, иштерин уланта беришти. Биз болсо кызматтык күбөлүгү барлардан жана качып кеткендерди кубалагандардан корккон тартип сакчылары менен тургандан өзүбүз да кооптондук да кете бердик. Айта кетсек, кийинки кездерде чөчүн эле кишилер НТС каналынын ТВ кайгыл программасынын атын жамынып, ар кайсы окуяларды тартып жаткандар кездешүүдө. Андыктан көрүүчүлөрүбүзгө эскертүү катары айтмакчыбыз, ТВ кайгыл программасымын деп өзүн тааныштыргандардан кызматтык күбөлүгүн талап кылыңыздар. Жана мүмкүнчүлүк болсо ошол кишинин өзүн тасмага тартып алыңыздар демекчибиз. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эмки аптада бул жолкусунда Баткенден даярдалган эфир менен жолугушканча саламатта болуңуздар.